Орусия Евразиялык экономикалык биримдик аймагынан тышкаркы өлкөлөргө бензиндин жана дизель майынын экспорттоого убактылуу чектөө киргизди. Ал эми биримдиктин алкагында Орусиядан күйүүчү майдын келүүсү чектелбейт. Токтом Орусиянын өкмөттүк порталына жарыяланды. Мектепте акча чогулткандарга 28 000 сомго чейин айып салуу сунушталды. Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева мектептерде мыйзамсыз акча чогулткандарга айып салуу сунуштаган мыйзам долбоорун жазып, коомдук талкууга койду. Бишкек шаардык мэриясынын коомдук транспорттарга жол киреени канчага көтөрүүнү пландап жатканы азырынча так эмес. Бул тууралуу кала мэри Эмилбек Абдыкадыров 22 сентябрда журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда тарифти көтөрүүдөн башка жол жок. Коңшу мамлекеттерде коомдук транспортто жол кирээ жогору турат. Кыргызстанда анчалык кымбат болбойт, бирок баа көтөрүлүш керек. Мэрия автобус жана троллейбустарда жүрүү үчүн жол кирээ канча сом болоорун так айта элек. Болжолдуу түрдө 20 сомдон 22 сомго чейин көтөрүү сунушталып жаткандыгы маалым болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.